аял затынын кандай ой жүгүртөт экен ушул жөнүндө бир анализ жүргүзөм, изилдей баштадым дагы. Анан аял затынын мээси кандай иштейт экен, эркектин мээси кандай иштейт экен деп ушуну байкадым. Негизи биринчи ушундан башталат да, туурабы? Мээден башталат. Өзү мээ мындай билесиздер, тоголок, бирок эки бөлүк. Мына аял затынын мээси эркектикине караганда ар бир майда нерсеге маани берген себеби аял затынын эки бөлүк мээси бир моментте тең иштейт экен. Ушуну эркектер билип алат да. Тең иштейт экен. Ошол себептен аялына алат экен, параллельно жасайт экен ишти, мисалы, тамакты да жасай берет, ошол эле учурда баласына да тамак бере берет, ошол тамак жасап атып, ошол учурда телефон менен деле сүйлөшө берет, ошол эле учурда тамак жасап атып, сериалды да көрө берет, пиязды деле туура ыйлай берет, сериалды да көрүп ыйлай берет. Бир моментте канча нерсени параллельно. Анткени эки бөлүк мээси бирдей иштеп турат экен. Эки бөлүк мээ бири-бирине жанагындай свет немедегидей чагылган болуп чатыр болуп канташып кетип турат экен да, мындайчы. Эркек андай эмес экен. Эркек бир жумуш кылып атканда, мына мээсинин бир жагы эле бөлүк иштейт. Бир жагы запаста туруп турат экен, ушуну билип алыңыздар. Мен жана үйдө тынччылык болсун үчүн обязательно билип алышыңыз керек. Ошон үчүн мындай кылыш керек. Эркек бир жумуш иштеп атканда, могу мээсинин бир эле бөлүгүн ошого иштетип, ошого гана көңүл бурат экен. Ошон үчүн байкайсыздар, эркек бир жумуш иштеп атканда өзгөрдөй көрүп, жанагындай параллельно бирдеке кыла берсе болот турбайбы деп, анан бир ишти бүт электе барага мындай да койчу деп баягы берем ойноткон, ошого айтты. Любой эркек бүтөт го. Кайдамайсың, могу бүтпөйм. Дейт, ошондо могу бияк мээсин короткий замка менен бияк. Бөлүгү менен иштеп аткан да. Анан нагрузка болуп кеткенде биягына короткий замканы кетип калды да. Ошон үчүн бияк бул деп нүгө чаташып кетти да. Чатап болуп кетти да. Ошол себептен билип алыңыздар. Силердикиндей эмес эркектер. Ошон үчүн мындай кылыңыздар. Бир жумушту бүткөндөн кийин, белки ишке кыла бергенче байкайм, силер кыйынсыңар мындай иш жумушту кылып байкап койгула. Бүтүп, мынтип коюп, тийиштирип аткан көрүп калыңар да. Андан кийин анан барып дайыр нерсени коюп, моуну да мынтип коесуңбу деп берсең, любой эркек бүтөт. Колун алып турган сени карайт. Ошондо бияка мээсине бияк иштеп эме берди да, бияк иштеп. Внимание, бияка кетти. Анан сени карайт да, бияк иштеп баштагандан кийин андан кийин иштеп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Короткий замкага кетти. Сен уже тартип менен жүрсүң. Ошол себептен ушуга дайыма көңүл бурушуңуздар керек. Анан жанагындай сиздер эркек көчөгө чыгып кетип атканда эле, ага жанагындай өзүңөрдөн көрүп үстөккө костогулу суроолорду берип, задачаларды берип өтпөйсүңөрбү? Бергенден кийин кабыл алынбайт. Анан жана ошон үчүн жанагындай машинага чыгып баратканда тигине неме кылган эстедиңби? Тигине дагы тигине. Ооба деп жана биринчи айткандай биякта калды да. Анан экинчиси уже бияк нагрузка боло берди. Түшпөйм мен. Кайда чыгат? Эртең келет. Эмне болуп атасың? Аны аркы жумада кал. Деп атканда бияка уже киргизе албай атат. Кайра калып. Сыртта теп чыгарып лишний информация бар. Бирок ошондой моментте силер ошентип бергенде эркектер аябай ачуусу келгенде эркектердин мээси мындай кыргызча айтканда мындай ачуусу келген сайын мындай көп турат. Көпкөн сайын ал мээни алат, баш сүйөк ичинен тебет. Теп, ушинте берип, анан жанагы чач барго, ошо чач менен мээде мындай витамин алып атат да ал чач. Ошондо тиги улам көп кайра митип атат, анан чачты сындырат. Ошондон кийин жанагы эркектердин чачы түшүп калганы ошондо. Биринчи үзүлүп калат, үзүлүп калгандан кийин витамин жеп койгондон агарат да. Аяка кетпей калды да витамин, агарып анан айлай жок, кийин түшөт да. Башка өзөк жок да анда. Ошону мына сиздердин жардамыңыздар менен да. Ошо рахмат айтып коеюн дейм да. Ошо аялдар сиздердин жардамыңыздар менен эркектердин машыктарын чачып алып ошентип. Rahmat.
таанıydı. Taanı vakit var, onu çok yer gitti. Bunu da bir sak böyle iştek etti de canım. Sen kardeşler nesik alak satında telefonla bir sak mezi işte attın. Bir yakta görüp olanda en oşala iştek etti. Zada çalgan da burada bir yakta. Oşol sebepten janagı çaç düşüp kalgany oşonda. Anan erkek misalı oylongondo bir jumuştu kılam degende al degende erkek oylonot. Oylongondo miyesi signal berip komanda berет. Miyeden başlalıp da var mesela. Oylongondo miyede var signal berip erkektin kolu butuna komanda berет. Uşul jumuştu atkарыш керек. Anan erkek bayağı komandаны atkar, anan bağırma uşan atkar. Ayal zatı bir jumuş kılarda. Алдағы миесімен ойланып дағы, анын миесі өзінің қолы бұтына команда бермей, оозу арқалуу еркектің қолы бұтына команда бергенде еркек барының хайыр иштейт. Көрдүңүздөр бе? Ошон үчүн билип алышыңыздар керек. Көрдүңүздөр, аянын ою жүгүртү менен эркектин ою жүгүртүсү такыр башкача. Мына анан эркек жанагы ачуусу келгенде миесі монтуп көп кайра кичирейип атпайбы? Аял затты тескерисинче. Эркектер билип алгыла. Аял заты көчөдө кетип атканда, чайына кетип атканда, машинасын айдап алып, жебе кетип атып, bir magazinde распродажа деген жазуун окуп калса, мии сразу размеринен кичирейет. Буларды тескери билип алгыла. Сразу кичирейет. Аны алыш керек, барат көрөт, аны алыш керек дейт да сразу күйөөсүнө чалат. Баланча жердеки бар экен, алайынбы дегенде эркек истесин эмне кое турбайсыңбы дегенде андан да кичирейет. Ал подружкасына чалат, ал акча берет, дагы кичирейет. Дагы бирөөсүнө чалат, ошондо турган жаңгактай болуп калат. Аял эмеси. Көрдүңөрбү, ошон үчүн аял заттын мээси кичирейип кетпеш үчүн эркектер биринчи мелгон алып берип коюш керек, ошонун калыбында калып калат. Болбосо кичирейип жаңгактай болуп калат да. Аны элестетилем да, жаңгактай болуп калса, башынчы чоң, кичинекей мээ жаңгактай болуп калса. Анан жана аялдар жатаарда постоянно минте берет го. Башым ооруйт дей берет, байкайсыңарбы? Ошо эмнеде? Себеби баягы мен кечке чейин жүрүп эчтеке өзүнүн немесине максатына жетпей, мен мындай жаңгактай болуп кичирейип калгандай, кечинде келип мынтип жатайын дегенде жана жаңгак калдыр деп турат. Карсы. Ошончо биз келгенде ачуусу келип калдыр деп калдыр ошон үчүн эме кылган. Ошондон зыян болот аялга. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мээден экен, көп нерсе мээден экен. Анан мен бир нерсени дагы изилдеп көрдүм, мисалы чач дайыма өсөт. Чач дайыма өсөт, аны тегистеп кое беребиз. Сакал чыгат, эркектерге мурут чыгат, аны алабыз, тегистеп кое беребиз. Бирок Кудай Таала кашты жаратканда ушундай жараткан, төрөлгөндөн баштап өмүрүң өтүп кеткиче каш кандай болсо ушундай болуп берет, ал өсүп кетпейт. Же байкадыңыз, көрдүңүздөрбү, бирөөнүн каш өсүп кетип, бетин жаап калып, монда болуп калып, эки каш өсүп кетип, ай тойго барат элем, кашын тегистеп алайынчы. Чач тараш деген, каш тараш деген сыяктуу болуш керек эле, туурабы? Ал антпейт экен. Эмнеге? Мунун өтө чоң каштын ролу бар. Шуну билип алыңыз. Себеби дегенде каш бул өзгөчө мээге байланыштуу. Жана чач өзү түшүп кала берет экен, ал өзү менен өзү болуп калат экен. Бул каш андай эмес. Мисалы, мына сол тарапта кашты алып салсаңар, мына сол тарапта бөлүк барбы мээни? Ушак мээнин иштешине уже 50% иштетпей коет. Оң тарапта кашты алып салганда жумуп салсак, бияк иштей калат. Ошону билбей атат дайымдар. Ошон үчүн билбей байкалга сулуу болом деп турган күзгүнүн алдына туруп турган кашты тас алып таштайт. Биягын алып салгандан бияк 50 иштебей калды, биягын алсаң бияк 50 иштебей калды. Анан өзүн күзгүдөн көрүп алып, не кылганын өзү түшүнбөй. Ошо 50-50ден эме иштебей калды да. Не кылганын өзү билбей калат. Эки жакта карандашты алып турган каштар толот да. Нормальный адам антпейт да турат. Чын турган кашты жумуп салганда кайра карандаш берип деп атат. Кашты неме кылып, пайда кылып. Анан баарыңар сүрөтчү эмессиңер да, туурабы? Сүрөтчүдө аябай сунук тартып коюш мүмкүн да. Силер өзүңөргө жарашат деген ой менен бирөөнү мындай кылып алышы мүмкүн, мындай, бирөөнүкү мындай болуп калышы мүмкүн, туурабы? Аны көргөндө эки чурчуп кетип аткан ошондон да түшүнбөй калат да, коркутчудай болуп, мындай. Кыздай эле чын сыйкырчыдай боло бересиң го, маңдайынан карасаң кашы бар,
Kaptanına gelip oturup karasam kaşı yok. Астынан қарасаң қашып қалды. Айынан қарасаң қашып жатты. Фокус көрсетіп отқандай болду. Қаптанға отырсаң инопланетенің жанында отырғандай болду. Ешкім жоқ та жүн жоқ та берді. Астынан шықсаң қашып алады. Неме қылып жатқанын өздері түсінбейді, ел де түсінбей қалады. Бірінші өздері түсінбей қалады. Нағылаттан қашын дейін кішінекей қылады. Анан тұрып тұрғаннан кейін оғызын Sen kaç çok da. Neyse söylerim. Dur. Şu bir çoğuytan, dağıcın çoğuytan, dağıcın işçilikte çüntülüyor çekildi. Şu kaç çok da. Kaç çok olgandan keyin adamın ой жүрүсү башкача болуп калат. Неге зер кетип калды да? Ошон үчүн кээ бир кыздар келип менденчи биреке деп түшүнүксүз экенин сурайт го. Ошо сурагандан мен биринчи кашын карайм. Эгерде кашы жок болсо, мен вообще эле башка нерсени айтып тастайм. İstese айтып салсам ана деп кетип калат. Сен кашы жок да. Ошон үчүн абайлаңыздар. Чын өзүңүздөр акча төлөп аласыздар, чын. Каш жок экенин көп жерден байкайм, чын. Эртең менен сени кадимгидей жумушка узатат дагы кечинде келсең, акча төлө дейт. Каш жок деп билет, эртең менен кайфеттен турабы. Нормальный адам антсыройт турабы, кайфеткенин билет турабы. Мында ой жүгүрткөн адам, мындай машина артка кетип атса, аркасына барбайт, сүзүп кетет, төбөлөп кетет дейт. Турабы. Мен көп байкайм да, ушу машинаны артка айдайын десең, аялдар аркасына жүгүрөт. Могут кылчыгып. Каш жок. Болбосо ойлойт, сөйлөш керек. Ошон үчүн Кудай Таала берген нерсени жөө коюш керек. Ордорунда турса сулуулук, мен мындай, мен минтимден сулуу болуп алдым да. Өзүм үчүн сулуу болуп алышым мүмкүн, бирок сырттан караган киши сулуу эмес болуп калышың да мүмкүн да, туурабы? Аны Кудай кандай жаратса ошондой болуш. Эркектер дагы денелерин ар нерсе кылып жасай беришет. Могу жерден любовь, там Таня, Литея деп жасай беришет го. Век поля не видать деп моягына жасап элечи. Жол бересиңер айтып коеюн. Келиңиздер эми. Тамаша. Сау болуңуздар.